Жусуп Балаксан ата негизи изилдеген адамдар көп. Бүт эле биз Кыргызстан менен чектелбейбиз. Мен Европага барганда дагы ошо Европа мамлекеттеринде айрым бир окуучулардын мен кыргызча кийинип жүргөндөн келип, Кыргызстандан болосуз, ооба Кыргызстандан болобуз десем, Жусуп Баласагын силерден, ооба бизден болот десем, ошондо дагы ошол асыл зат ойлордун топтому укмуш адам таң калтырган эмгектери бар экен деп айтканчылар болгон. Айрыкча мени таң калтырганы ошо Марокко мамлекетинде, Маракеш деген шаарда өтө билимдүү адамдар көп болду. 1200 адам болду. Алар ошо эмгекти изилдеп, анан ошол эң аксакал айтты да, негизи эле бактылуу эле экенсиң деп. Эмнеге десем, эки нерсени тең билет экен. Айкөл Манасты айтты, анан Жусуп Балаксан атабызды айтты. Ушундай чакан элге дейт, ушунча көп нерсени Кудай берип коет экен деп айткан да. Ушул сөз көкүрөмдө калып калыптыр да. Жусуп Балаксан атабыздын эмгеги 1000 жыл өтсө дагы, күнү бүгүн дагы ал өтө актуалдуу болуп атпайбы? Ушул нерсе адам таң калтырат да. И ошол эле мезгилде бизди сыймыктандырат.